Же андай нерсе бир эле менде бар бекен? Же көрбөдүңөрбү андай нерсе? Менин видеом менен хайп кармаганыңар токтоткула. Меникиндей даңкыйган пипини көрбөгөнсүңөр деп блогер кыз өзү айтты. Ушул видео азыркы учурда эл арасында талкууда. Кандай гана мыкаачылык жаныбарларды кыйноого алып, атып өлтүрүлгөн. Ошто 4 жарандын үйү тинтүүгө алынды. Видео ушулар жана ушул жаңылыктар түрмөгү видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Манты көргөн эмессиңерби? Блогер келин сындарга жооп берди. Жалал Абаддык блогер келин Нурайым Солтонова социалдык тармактарда кийим үчүн коомчулуктун катуу сынына кабылган эле. Ал BMW үлгүсүндөгү унааны жарнамалаган видеосунда денеге түспөлдөш жана денеге жабышкан ар бир деталы даана көрүнгөн шым кийип чыккан. Бул көрүнүш коомчулукта салттуу баалуулуктар жана адеп маселесин козгоп талкуу жараткан. Сындарга жооп беретинде Нурайым Солтонова колдонуучуларына кайрылды. Мага акыркы учурда хейт аябай көбөйүп кетти. Манты көрө элексиңерби? Эмне? Мен мындай сындарга вообще чыча албайм. Бул окуя коомчулукта заманбап мода менен салттуу баалуулуктардын кагылышы тууралуу кызуу талкуу жаратты. Ошто 4 жарандын үйү тинтүүгө алынды. Ош шаарында жана Кара Суу районунда экстремисттик аракеттерге шектелгендердин үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу Ош шаардык милициясы билдирди. Маалыматка ылайык Оштун Кара Суу районунун 32 жана 45 жаштагы тургундарынын үйлөрүнөн 3 телефон, 19 дана DVD диск, 16 дана китепчелер табылган. Ал эми Ош шаарынын 25-34 жаштагы тургундарынын жашаган жерлеринен 7 телефон, 3 ноутбук, 3 бычак, 1 кастет, 14 китепчелер алынган. Аталган шектүү жарандар милицияга жеткирилишип, алынган далил буюмдарга тиешелүү соттук экспертизалар дайындалган. Учурда тергөө иштери уланууда. Сотрудник эмессиз, оперативный номерди каяктан алдыңыз? Техпаспорт кого? Айла малы ишке ашпай Бишкекте унаасынан жасалма номер тагып алган айдоочу кармалды. Бишкекте Toyota Corolla үлгүсүндөгү унааны жасалма айдоочулук күбөлүк менен башкарып жүргөн жигит кармалды. Бул тууралуу кайгылуу кызматы билдирди. Маалымдалгандай, ал жол тескөөчүлөр токтоткондо унаанын мамлекеттик номеру укук коргоо органдарынын бирине тиешелүү экенин билдирген. Бирок текшерүү учурунда унаанын мамлекеттик номеру да, транспорт каражатынын каттоо күбөлүгү да жасалма экендиги аныкталган. Натыйжада унаа айып короого токтотулуп, айдоочуга карата укук бузуш жөнүндө протокол түзүлгөн. Тийиштүү материалдар юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Жаныбарлар кыйноого алынып, атылып өлтүрүлгөн. Бул окуя Ташкент облусунун Бостанлык районундагы Гулкам Resort мейманканасында болгону айтылууда. Маалыматка караганда окуя болжол менен декабрь айында орун алган. Мындай жырткычтык аддетий аракеттер жаныбарларга карата ырайымсыздык гана эмес, коом үчүн да кооптуу белги болуп эсептелет. Сотрудник эмессиз, оперативный номерди каяктан алдыңыз? Техпаспорт кто вам выдал вот это свидетельство о регистрации транспортных средств? Анан ким берди? Ким берди? Мындан тышкары айдоочу мыйзамсыз алдыңкы 2 капталда терезелерин караңгылап болгон. По его словам, данный госномер является оперативным. Сейчас автомашину водворим на штрафную стоянку. При остановке водитель заявил то, что данные госномера являются оперативными и предъявил поддельный техпаспорт, то есть свидетельство о регистрации транспортного средства. Сейчас в отношении водителя составили все соответствующие протоколы о правонарушении, автомашину водворили на штрафную стоянку. Уважаемые водители, никогда не ставьте поддельный госномер на свое транспортное средство. Это является грубым нарушением правил дорожного движения. И всех призываем соблюдать правила дорожного движения. Бежевый комбинезон боюнча толтурасы кайып кармап атам. Не айланайындар, кыларга ишиңер жокпу? Же андай нерсе бир эле менде бар бекен? Же көрбөдүңөрбү андай нерсе? Эркектер өлүп жазып атат да. Анан комментарийге менин көрө албаган кыз душмандарым именно толтурасы мага айта албаган сөздөрүн жазып атат да. Вай, блин. Мен кече чыккан эмесмин. Мага андай хейт вообще өтпөйт туугандар. Мен ал жерде жылаңач кийинген эмесмин. Соп-сонун эле кийингенмин. Андай нерсе көрбөй жүрсөңөр айткыла. Сөгүнүп бир өтө мындай жиркеничти сөгүнсөм айткыла. Андай нерсе өтпөйт. Бекер машина берип атсаң кийимиң асылат,